Din bul eng жеңил. Din bul ар bir adamdın tabiatına 100% dal gele turgan жашоо. Misалы, çölde baratıp, aябай суусап, суусаганыңыздан болбой калдыңыз, оозуңузда шилекей калбай калды. Эптеп-септеп өзүңүздү жоготойн деп көзүңүзгө андай мираждар көрүнүп, мындай карасаңыз бир ушундай таптаза бир тоннук суу көзүңүзгө көрүндү да. Шише идиштин ичинде турат да. Ледяной абада да. Аны көрүп алып туруп эптеп ошого жетип бардыңыз. Астыңызда мисалы кумдун ысыктыгы, үстүңүздөн күндүн ысыктыгы уруп атат. Ошол сууга барып туруп жеттиңиз. Сууну алып туруп анан кийин ичтиңиз да. Кандай ичесиз? Култ тура. Кандай бир жагымдуу, жеңил адамдын табиятына кирет да. Алымдарыбыз айтат, мына суусап калган адам сууну ичкенде кандай жеңил болсо, кандай табиятына дал келсе, андан дагы ислам дин менен жашоо жеңил, андан дагы ислам дини ар бир адамдын таза табиятына 100% жооп бере турган дин дейт. Ар бир адамдын табияты эмнени кааласа ошол дин. Жеңил дин. Эмне үчүн биздин бүгүнкү күндө оор болуп эсептелип атат? Эки нерсенин билинен улам. Же илимсиздик, динди тактабай өзүбүз билгендей кылып алып орлоштуруп алганбыз. Же болбосо чөйрө жок болгондуктан кыйын көрүнүп калып атат да. Тойду диндин негизинде өткөрөм десең, чөйрө жок, чөйрөгө мээнет кылган эмессиң, өзүң эле бияка келип эле намаз окуп жүрө бергенсиң. Туугандарга мээнет кылган эмессиң. Анан кийин мына келди жакшылык жамандыкка келгенде элемне дейт, тигемне дейт, мындай кылабыз, мындай тигиндей кылабыз деп олтуруп, карасаң, чыгашаң ушундай болуп кеткен, кийин кредит алып кредит төлөп жүрөсүң да. Жылдап иштеп алган келип акчаңды тойго берип коюп, тойдо болгон $20,000 сарптап коюп, бирок өзүң кийин квартирада жашап жүрөсүң, же кредит төлөп жүрөсүң. Үйдө каткан нанды жеп жүрөсүң. Эмне үчүн? Себеби чөйрө жок, чөйрөгө мээнет кылбагандыктан кайсы бир нерсени жашоодо өткөрүү оор болуп кетип атат. Дин жеңил. Сахабалардын заманасында эки нерсе өтө жеңил болчу. Бүгүнкү күндө өтө оор болуп кетти. Эки нерсе өтө оор эле, өлсө өлөт эле, жан чыкса чыгат эле, бирок эки нерсе кылбайт эле. Бүгүнкү күндө адат болуп калды. Алардын заманасында жеңил нерсе эмне? Бирөөнү узатып коюу, же келин алуу, той маселеси. Же бирөө кайтыш болгон болсо, аны жерге берип коюу аз эми, бул өтө жеңил болчу. Бирок динди сактап аткан себептен бүгүнкү күндө сменемиз өтө оор болуп кетти. Түйшүк болуп кетти, өзүнчө эле бир түйшүк. 10-20 үй бүлө баш орто турган бир түйшүк болуп калды. Эки нерсе бар эле, арак ичүү, зина кылуу. Адам өлсө өлөт эле, бирок бул нерсени кылбайт эле. Бүгүнкү күндө жөн эле адат болуп калды адамдардын жашоосунда. Арак ичиш жөнөкөй эле, зина кылыш жөнөкөй эле бир көрүнүш болуп калды. Ошондуктан урматтуу угандар, дин бул жеңил нерсе. Дин бул ар бир адамдын табиятына дал келе турган нерсе деген ишенимди жүрөктөн кантып, толук динде иншалла мен жашаймын деш керекпиз да. Толук динде жашоого, толук динде жашай алдыңызбы, албадыңызбы, ал башка маселе. Бирок ишеним болуш керек, мен толук динде жашаймын деп тастыктап, ошону кабылдаш керекпиз мусулман болуш үчүнчү. Моюндаш керекпиз, толук динде жашаймын деп. Жок, намаз эле окуп турса боло берди да, алардын азы кандай, аз заманага дал келбейт десек, иманыбыз толбойт биздики. Толук дин ар бир заманада, ар бир адамга жашоосуна жеңил. Ушул ишенимди жүрөккө алып келиш керекпиз.